Сумаянын өлүмүнө шектүү катары кармалган адам кое берилди. 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектелип кармалган жаран кайра кое берилди. Жактоочу Мунар Сулайманов ал күбө катары суракка чакырылып, суроо жооптон кийин үйүнө кое берилгенин Азаттыкка билдирди. Бул маалыматты милициядагы ырастап, шектүүгө соттук психиатриялык экспертиза дайындалганын, ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алынаарын маалымдады. Ички иштер министрлиги ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп, кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумая Хасилжанованы өлтүрүүгө шектелип, 48 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин бүгүн 23 декабрда билдирген. Милиция тараткан маалыматта сурак учурунда шектүү күнөөсүн мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып үйүнө ээрчитип кеткенин, 3-4 күн жер төлөөдө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, денеси муздап өлүп калгандан кийин сөөктү суунун жээгине таштап салганын жарыялаган. Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Көк Арт дарыясынын жээгинен табылган. Облустук милициянын маалыматына ылайык 2012 жылы туулган Сумая үйүнөн 18 ноябрда түш чендерде мектепке чыгып кеткен бойдон сабакка барган эмес. Аны милиция кызматкерлеринен сырткары 200дөй ыктыярчы издеген. Туркиянын президенти 2022 жылы Кыргызстанга келээрин билдирди. Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган стратегиялык кызматташтык боюнча Жогорку кеңештин 2022 жылы боло турган жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келүү ниетин билдирди. Бул тууралуу түрк лидери бүгүн 23 декабрда президент Садыр Жапаров менен телефондон сүйлөшкөн учурда айтты. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекет башчылары эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу бири-бирин куттукташты. Жапаров Түркия Кыргызстандын көз карандысыздыгын тааныган, дипломатиялык алака түзүп жана элчилигин ачкан алгачкы өлкө экенин белгиледи. Түркия биз үчүн боордош мамлекет, ишенимдүү дос, ошондой эле мезгил сынагынан өткөн өнөктөш. Кыргызстан Түркия менен мамилеге өзгөчө маани берет деп белгиледи Жапаров. Эрдоган 2021 жылы кыргыз-түрк мамилелерине стратегиялык өнөктөш макамы берилгенине 10 жыл болгонун белгиледи. Түркия Кыргызстан 1991 жылдын 31 августунда эгемендик алгандан кийин дипломатиялык алака түзгөн алгачкы мамлекеттердин катарына кирет. Бул өлкөдө учурда 25 миңдей кыргызстандык мигрант болуп жашап эмгектенет. Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата Түркияда буга чейин да бир катар иш-чаралар уюштурулган. Казакстанда өлүм жазасы жокко чыгарылды. Казакстандын Сенаты 23 декабрда өлүм жазасын жокко чыгарган мыйзам кабыл алды. Тиешелүү өзгөртүүлөр киргенден кийин өлүмгө өкүм кылынгандардын жазасы өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырылат. Казакстандын кылмыш кодексинде 17 берене боюнча өлүм жазасы каралган эле. Тактап айтканда, мындай жазага террорчулукка баргандар, президенттин жана туңгуч мамлекет башчы Нурсултан Назарбаевдин өмүрүнө кол салууга аракеттенгендер жана согуш маалында өзгөчө оор кылмыштарга баргандар тартылчу. Анткени менен 2003 жылдан тартып өлүм жазасына мораторий киргизилген. Соттор өлүм жазасына өкүм кылганы менен ал мораторий алынгандан кийин гана ишке ашмак. Акыркы жолу мындай жазага 2016 жылы Руслан Кулекбаев аттуу жаран өкүм кылынган. Ал Алматыда теракт уюштурууга айыпталган. Кала борборундагы атышууда 10 киши көз жумган эле. Өлүм жазасына мораторий КМШ мамлекеттеринин көбүндө киргизилген. Бир гана Беларуста бул жаза ишке ашып келет. 1990 жылдан бери Минскиде 400дөн ашуун айыпталуучу аттырылган. Өлүм жазасы 58 мамлекеттин мыйзамдарында каралган. АКШда адатта инъекция аркылуу ишке ашырылат. Ал эми Кытайда өзгөчө оор кылмыштарга баргандар атууга кетет. Дүйнөдө бир гана Сауд Арабияда өлүм жазасына тартылгандардын башы алынат. Аялына кол көтөргөн судьяга эскертүү берилди. Ош шаардык сотунун судьясы Кылычбек Истамкулов тууралуу коомдук тармактарда тараган тасманын чоо жайын жогорку соттун жетекчилиги териштирди. Жыйынтыгында судья кынтыксыз болушу керек деген эскертүү берди. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Айпери Туратбек кызы билдирди. Анын айтымында Кылычбек Истамкулов аялына кол көтөрүүгө үй бүлөлүк пикир келишпестик себеп болгонун түшүндүргөн. Жубайы жаңы жылга байланыштуу отуруштан кийин кызуу абалында автоунааны айдаганы жатканда Истамкулов
Истамкулов аны токтотуунун аракетин көргөн. Ал учурда бейтааныш адамдар тымызын тартып алып, социалдык тармактарга таркатышкан. Кылычбек Истамкуловдун жубайы бул окуяда жасаган аракеттери туура эмес экенин түшүнүп, пикир келишпестик жоюлганын ырастады деп жазылган Ош облустук сотунун маалыматында. Буга чейин автоунаада аялын урган киши тартылган видео интернетке тарап, ал судья Истамкулов экени айтылган. Ош шаардык милициясы окуя кылмыштар жана жоруктардын реестрине катталганын ырастады. Судьянын аялы комментарий бере элек. Расмий маалыматтарга караганда, быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8,5 миң арыз катталган. Бул былтыркыга караганда 30%га көп. Үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын 90%дан ашыгы сотко жетпей түрдүү себептер менен кыскартылып кетет. Садыр Жапаровдун уулу журналист Кармышаков боюнча пикирин айтты. Эламан Кармышаков парламенттик кабарчы, анын коомдук резонанс жаратып, чиновниктерди кызматтан алууга түрткү берген материалдары бар. Президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин кабарчысы Эламан Кармышаков тууралуу пикирин айтты. Ал журналисттин Instagram баракчасын скриндеп, өзүнүн сторис бөлүмүнө жайгаштырган. Бул бала азамат, тигилердин артынан түшүп алат, байкуштар дайыма качып жүрүшөт деген Жапаров. Эламан Кармышаков парламенттик кабарчы, ал жогорку кеңештеги окуялар тууралуу маалымат берип, депутаттар менен атка минерлерден интервью алып, алардын арасында билиз сурамжылоолорду жүргүзүп тартуучу топ менен актуалдуу коомдук саясий темалар боюнча видео репортаждарды даярдайт. Кече 22 декабрда Ош шаарынын Кеңеш айылында үй өрттөндү. Бул тууралуу ОКМден кабарлашты. Маалыматка караганда кырсык айылдын Каримов көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен үйдүн 18 чарчы метр уктоочу бөлмөсү жана тиричилик буюмдары күйгөн. Учурда өрттүн себеби такталууда. Путин Аяз Атанын адвокаты болгусу келип, хайпты жактырганда. Россия президенти Владимир Путин Аяз Атанын адвокаты болууну чечти. Россиянын лидеринин жыл сайын өтүүчү маалымат жыйынында ага журналист Аяз Атаны сотко берүүгө камынган юрист туурасында собол узатты. Анын берген суроосуна караганда, аталган юрист 23 жылдан бери жаңы жылдын башкы каарманы ага белек бербей келгенине нааразы болгон. Журналист акыркы учурда өзүн пиар кылыш үчүн каалаган темасына хайп кылган адатка өтүп алышканына да нааразы болгон. Россия лидери Аяз Атанын адвокаты боло аларын айтып, доо арызын жазган кишиге жаңы жылдын каарманы кандай балдардын суранычын аткарарын эскерткен. Ал өзүнүн кылыгын анализдеп, Аяз Ата ага эмнеге белек бербей жатканын ойлонуп көрсүн. Бул жактоонун негизги багыты болмокчу. Ал эми менин өзүмө келе турган болсок, Аяз Атага азыркы турушумда сиз менен ким катары сүйлөшүп жатканым үчүн ыраазымын. Андан сырткары Россия элине бул кызматты мага ишенип тапшырганына ыраазымын деген Путин. Хайп тууралууда пикирин билдирген. Ал эми хайп тууралуу айта турган болсом, башкысы кара өзгөй болбош керек. Эгерде юмордун кандайдыр бир бөлүгү катылса, бул жерде жаман деле эч нерсе жок деген Путин. Эске салсак, Вологда облусунун соту россиялык жарандын доосу менен Аяз Атага 10 миллион рубль, 23 белек жана кыялын аткарып берүү боюнча чечим чыгарган. Ал жаңы жылдын башкы каарманы суранычын тилектерин орундатпай, өзүнө тапшырган милдетти аткарбай жатат деп нааразы болгон.